Азаматты жыгытат, начар болсо ден солук, аштык култум ыргытат. Саламатсыздар урматтуу мекендештер. Мынакей бүгүн биз Жалал Абад чергесинде өзү аз блогерлер аз болсок да, бирок ушу биригип азыр кыйынчылык болуп атканда элге жардам берип коелу деген максатта колубуздан келишинче акча чогултуп, бүгүн ошол эң керектүү май, ун, макарон, сахар жана башка ошол керектүү продуктыларын жыйнадык. Азыр ушул чогулуп ушу элге таркатканда чыгып кетип аткан жерибиз. Белгилеп айта кете турган болсок, бул эстафетаны Бишкектеги блогерлер баштаган болчу. Кече күнү гана бизге өткөрүп беришкен. Бүгүн мына Максат байке, Ринат байке, Арс Маралиев жана мен Айган Аширбекулу биргеликте биз чоң эстафетаны уюштуруп отурабыз. Андыктан видеодо биз менен бирге болуңуздар. Анан дагы айта кетчү нерсе достор, буну эмнеге көрсөтүп атасыңар дегендер болушу мүмкүн, сөзсүз комментарийде. Биз себеби бул чоңдорго үлгү болсун деп атабыз. Биз колубуздан келишинче жардам берип атабыз. Ал эми калган чоңдор дагы өзүнүн колунан келишинче ушундай маалда элге жардам берсин. Мамлекет дагы ушул светтин акчасын жок дегенде 1-2 ай албай туруп, аябай квартплата төлөй албай жаткандар бар, жалгыз энелер бар. Ошолорго колунан келишинче жардам берсин ушундай кезде. Башка мамлекеттерде интернет бекер, свет бекер болуп атат. Биздин мамлекетте ушундай бир чараларды дагы көрүп койсо жакшы болот эле деген ойдо ушул видеону чыгарып жатабыз. Салам алейкум туугандар. Бүгүн ошо биз дагы эл катары элдерге кичине жардам берели дедик. Калктын ичинде аярлуу катмарыбыз бар, ошолорго кичине аз да болсо биздин колубуздан келген жардамыбызды берейин деп жатабыз. Эми бул видеону көргөзгөнүбүздүн себеби башка ошо чоңдор дагы максат айтып кетмекчи. Чоңдор дагы көрүп, өздөрү дагы кичине бизчелик болсо да жардам берсин деген ойдо биз да ошо эстафетаны баштадык. Андыктан Бишкектеги блогерлерге дагы салам. Так, туугандар, мына продукталарды алдык. Жакыныраак келип көргөзүп койсоң. Şu produktlar az da olsa Kırgız elibizge kişine jardan bolsun dep atayın hazır жүктөтүп чыктык. Лабода азыр ун турат. Бул машинада да продукта турат. Ушулардын буйрса бардыгын азыр ушу Жалал Абад областына общий таркатабыз. Ошол туугандар, анда эмесе кеттик. Кулагыңа илип жүр, сөз укканың ден солук, турна моюн чар менен бир. Турат деген тизмекти билиш үчүн келгенбиз. Рахмат, биз азыр бүгүнкү күндө бизге аябай Жалал Абад шаарында ачка калды, кыйналып атабыз. Күнүмдүк иште иштейт болчук, бүгүнкү күндө иш жок калды деп кайрылгандар көп болуп атат. Себеби өзүңөргө белгилүү болуп турат бүгүнкү күндө. Ошол себептен биз аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү беребиз жана бүгүнкү күндө бизге чалып, мына өкмөттүн азыр бүгүнкү күндө келе элек ошо келгичеңди силерге аз да болсо аларга жөлөк болуп ушу колуңардан келишинче жардамыңарды бересиздер деген ойдомун. Биз сыймыктанабыз ушундай Жалал Абад шаарында сиздерге окшогон көзгө басар балдарыбыз бардыгына. Биз буга чейин күткөнбүз, кимдер келип жардам берет экен, кимге барып айтсак экен шуларды деп. Рахмат силерге ушундайды уланта бериңден солук, тилиң менен сөз айтып, сайраганыңден солук, эң биринчиден солук, экинчиден ак жолук, алтын башың сыздап өтөр, начар болсо ден солук, алтын башың сыздап өтөр, начар болсо ден солук. Адамзатка мен тилеймин uzun ömürden soluk. Azamatты жыгытат, начар болсо ден солук, аштык култум ыргытат, начар болсо ден солук, ханды тактан кулатат, начар болсо ден солук, о дүйнөгө узатат,
начар болсо ден соолук, эң биринчиден соолук, экинчиден акчолук, алтын башың сыздап өтөп, начар болсо ден соолук, алтын башың сыздап өтөп, начар болсо ден соолук, ишиң жакшы жүрүшпөйт, начар болсо ден соолук, жүрүм десең жүргүзбөйт, начар болсо ден соолук, буттарыңды жүргүзбөйт, начар болсо ден соолук, сулуу кызды күлгүзбөйт, начар болсо ден соолук. Болсын улум, бактылуу бол, Алладан кайтсын. Мени сыйлаган Алла сыйласын, баарыңар бактылуу болуңар. Рахмат шунчалык келгендиңерге. Рахмат эже. Тынч болуңуз, оорубаңыз. Сизда оорубаңыз. Оорубаңыз эже. Макул. Аз болсо да Алтын башың сыздап өтөт, начар болсо ден соолук. Таза барктап билип жүр, оң канатың ден соолук, баш көтөрүп күлүп жүр, жылмайганың ден соолук, кулагыңа илип жүр, сөз укканың ден соолук, турна моюн жар менен бир жанашыр. бизге жакшылык кылсаңар, Кудайым силерге жакшылык кылсын, ушундай бечараларга жакшылык кылсаңар, Кудайым силерге берсин, бересиңиз эки эсе берсин. Алганыңар алтын болсун, берекелүү болсундар жоңар. Рахмат. Не тилесеңер, тилек максатыңарга жетип, максатыңарга жеткиле. Рахмат эже. Оорубаңыздар мейли. Начар болсо ден соолук. Акыл менен ойлонуп, кең жүргөнүң ден соолук, колуң менен тармашып, саламдашсаң ден соолук, көзүң менен тике карап, байкаганың ден соолук, тилиң менен сөз айтып, сайраганың ден соолук, эң биринчиден соолук, экинчиден акчолук, алтын башың сыздап өтөр, начар болсо ден соолук, алтын башың сыздап өтөр, начар болсо ден соолук. Адамзатка мен тилеймин uzun ömürden soluk. Rahmat. Ece boluptu. Bak, tınç bolun sonra. Ыргытат, начар болсо ден соолук, ханды тактан кулатат, начар болсо ден соолук, о дүйнөгө узатат, начар болсо ден соолук. Алтын башың сыздап өтөп, начар болсо ден соолук, ишиң жакшы жүрүшпөйт, начар болсо ден соолук. Айламга же чыкпай эле коюң, оора болгон болду. Жақсы. Балдарга рахматыңызды айтып коесузчу, балдардын жардамы. Майли эже, тынч болуңуз, оорубаңыз, а? Жүргүзбөйт,
начар болсо ден соолук, сулуу кызды күлгүзбөйт, начар болсо ден соолук. Allah'ım berekatlar versin. Allah'ım Kur'an'da hatma kılyapkan 113. ayetke geldim oşulardı okulingan Kur'an'da savablarını hem şu ballarda ötüp ketken ota avlat, ana ajdad ötkenlerini rohbahlarga bahşida kıldım. Hamalar inlerge uzak ömür, ulu, rızba, saadet, yaxsılık kullar. Таза барктап билип жүр, оң канатың ден соолук, баш көтөрүп күлүп жүр, жылмайган